кечиресиз, бизге байланыш келип калды, байланышты алып анан жооп берсек, байланышты кабыл аласыз. Саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз. Сурооңузду узатсаңыз болот. Билесиз, шаардагы жаңы курулган мектеп ошол былтыр бүткөн. Алло. Угуп жатабыз, сурооңузду бере бериңиз. Мектеп былтыр жаңы бүткөн. Бүтүп кайсы айда кирди, киргенден кийин жылдын аягында да бизге ремонтко деп акча чогулткан да. Набайы мектеби дедиңиз, айжеке? Бербейбиз дегенде биздин мугалимдер biz mugallimdi защищать etsek, директор именно менин көзүмчө ошол мугалимди аябай катуу урушкан да. Sen niye kılıp koydun öyle, niye ата-энелерден акча чогултпайсың деп. Men бирок ошол директор менен мен тирешкенге чейин барганмын. Мен ошол жерде туруп алып собранияда мына мектептердин эмесин, мугалимдердин собраниясында мен ошол жерде ремонтун тазалашып аттык. Мен өзүм да айткам директоргочу, эжеке сиздики туура эмес, биз ушундай кылып бүткөнбүз деп. Бирок Нариман мектебинде аябай көп акча чогултулат. Силер мындай чече албайсыңар анычы. Канча жылдык директор болуп иштейт ал эжекечи. Бириң барып мындай кылып чечип берген эмессиңер. Ошону бир карап коюңуздар да сиздер. Демек, азыр эки мектеп жөнүндө айтып атат. Нариман мектеби деп жатат. Бул жерде былтыр ошол жаңы окуу корпусу курулган. Быйыл деле ошол ремонтко топтобойбуз дегенден улам ушул эжеке директору менен пикир келишпестикке барыптыр. Анан сиздер барсаңыздар деле чече албайсыздар деп атат. Бардыңыздарбы, маалыматыңыздар барбы? Эми буга чейин маалыматыңыз жок болсо, азыр маалымат алдыңыз. Эми кандай чара колдоносуздар агай? Демек, биз маалыматты эжекеден алдык. Нариман мектебинде бир блогу жаңы бүткөн. Бирок негизги корпусу ошо эски илгерки Союздун убагындагы мектеп. Ал жыл сайын кезектеги ремонттон өтөт. А бирок ремонтко акча топтолбойт деп атпайбы? Жаңы эскисине карабай. Жаңы эскисине карабай ремонтко акча топтолот деген маселени биз териштиребиз эми мына. Бизге конкреттүү факты аны эфир аркылуу келди.